Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Түркиялык компания Бишкектеги JEP2-нин курулушуна 3 миллиард сом салаары күтүлүүдө. Түркиялык компания Бишкектеги JEP2-нин курулушуна 3 миллиард сом салууну пландаштырууда. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев менен Орто Азиялык инвестициялык холдингдин башкы директору Орен Ахмед Муджахиддин жолугушуусунда маалым болду. Анда тараптар объектинин техникалык экономикалык негиздемесин 3 айдын ичинде бүтүрүп, ишти тездетүүнү макулдашкан. JEP2 газ станциясын куруу долбоору жалпысынан 443 миллион долларга бааланган. Аны 2-4 жыл ичинде ишке ашыруу пландалууда. Эске салсак, былтыр Орто Азиялык инвестициялык холдинг менен кыргыз өкмөтү инвестициялык келишимге кол койгон. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Кыргызстандын өткөн кылымдагы мыкты футболчусу көз жумду, оор жоготуу. 20-кылымдагы Кыргызстандын мыкты футболчусу көз жумду. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдигинен кабарлашты. Жусуп Мусаев 1936 жылдын 27 февралында төрөлгөн. 1957 жылы Борбордук Спартак кийин алга болуп өзгөргөн клубка кирип 10 жылдан ашык ойногон. Чабуулчу алганын мыктыларынын бири эле. Ал кезде СССРдин футбол боюнча жогорку лигасына чыгыш үчүн командага бир аз гана упай жетпей калган. Мусаев СССРдин спорт чебери, Кыргызстанды дене тарбия жана спортко эмгек сиңирген ишмери, даңк медалы менен сыйланган жана FIFA уюмунун ошол кездеги президенти Йозеф Блаттериден ардак грамота алган. Каракол менен Кызыл Кыянын мэрлери кызматтан кетти. Ысык көлдүн Каракол калаасынын мэри Фархат Алжанбаев жана Баткендин Кызыл Кыя шаарынын мэри Асылбек Маткалыков кызматтан кетти. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Президент Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык Алжанбаев менен Маткалыков кызматтан кетүү тууралуу арыз жазгандыктан мэрликтен бошотулган. Фархат Алжанбаев мэр кызматына 2024 жылы майда дайындалган. Ал эми Асылбек Маткалыков 2021 жылдын июнунан бери кала башчы болуп келген. Ташиев Кыргызстан Тажикстанга кайсы жерди берип коңшу өлкөдөн эмне алганын айтты. Жогорку кеңештин биргелешкен комитетинде Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча макулдашуулар каралды. Маселе боюнча УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев баяндама жасады. Ал Тажик тарап 1924-1927 жылдардагы материалдар карта менен иштөөгө ыктап келгенин, ал эми Кыргызстан 1991 жылдагы документтерге таянганын белгиледи. Ошондуктан 2011 жылдан 2021 жылга чейин чек ара маселеси чечилбей келген. Соңунда келишим 1924-1927 жылдарга дагы эмес, 1991 жылы кабыл алынган документтер менен азыркы биз жашап турган чек аралар боюнча такталды. Ушуга экинчи тарап макул болду, деди Ташиев. УКМКнын төрагасынын айткандарынын негизги учурлары: Лелек районунан жалпы 190 гектар жер алмашылат. Головной суу бөлүштүрүүчү жайынын жарымы Тажик тарапка берилди, ал үчүн 750 гектар жер компенсация катары алынат. Арасында нефть бар жерлер да бар. Баткен районунан 142 гектар жер берилип, Исфарадан жалпы 143 гектар жер алынды. Баткен районундагы Достук айылы 90 гектар жер тажиктерге толук өтүп, ордуна 121 гектар жер алынат. Мунун ичинен Тажикстандын Лаккон участогунан 30 гектар суулуу жер Достуктагы үйлөр үчүн кенемте катары алынат. Ворух анклавындагылар 19.000 гектар жерди пайдаланып келген. Ал 14.500 гектарга чейин кыскартылды. Ошондой эле Тажик тараптын суранычы менен анклавдын айланасынан 1000 гектар жайыт берилип, ордуна Чоңалай тараптан 1000 гектар жайыт алынат. Бир нече ызы чууга себеп болгон 4 көчөгө нейтралдуу макам берилет.
Жолдун жүрүүчү бөлүгү 10 метр, эки тарабында 15 метрден коопсуздук тилке болуп, жалпы туурасы 40 метр болгон жол нейтралдуу аймакка айланат жана эки тарап тең пайдаланат. Чек аранын сыртында калып кеткен суу жана энергетика объектилерине тоскоолдуксуз кирип чыгууга шарт түзүлөт. Айлана чөйрөгө кам көрүү кумтөрдүн артыкчылыктуу багыттарынын бири. Экологияга айлана чөйрөгө кам көрүү кумтөрдүн ишиндеги эң артыкчылыктуу багыттардын бири. Алтын казып алуу ишинде да баардык эл аралык стандарттарды, талаптарды так сактоого өзгөчө көңүл бурулууда. Мындан тышкары жергиликтүү жааматтардын экологиялык демилгелерин кызуу колдоого алып, бул тармактагы долбоорлорду да активдүү ишке ашырып келет. Акыркы 2 жыл аралыгында Жашыл мурас улуттук бакыт көөнөктүгүнүн алкагында Кумтөр ишканасы Бишкек шаарынын Ысык көл жана Чүй облустарынын аймактарында 300 гектардан ашык жерге 100 миңдеген көчөттөрдү отургузду. Туруктуу негизде ишембилик акцияларын уюштуруп, Ысык көлдүн жээгиндеги жана ичиндеги тонналаган акырчыкилерди тазалап, 300дөн ашык таштанды таштоочу урналарды орнотуп берди. Ошондой эле Каракол шаарына жана Барскон айылына таштанды ташуучу атайын техникалар сатылып алынды. Калдыктарды кайра иштетүү жана жок кылуу боюнча бир нече ири долбоорлор ишке ашырылды. Айлана чөйрөгө кам көрүү мындан ары дагы Кумтөр ишканасынын эң маанилүү милдеттеринин бири болуп кала бермекчи. Караколдогу лыжа базасында бир киши көз жумду. Караколдогу лыжа базасында эркек киши көз жумду. Күбөлөрдүн айтымында ал сноуборд тээп бара жатып, башка сноубордчу менен сүзүшкөн 42 жаштагы маркум тажрыйбалуу сноубордчу болгону айтылды. Пара берип жаткан жеринен Чолпон атанын тургуну кармалды. Бул тууралуу атайын кызматтан билдиришти. Маалыматка ылайык, чекистер Чолпон атада мүлктү мыйзамдаштырып алуу боюнча КК аттуу жаранга карата текшерүү баштаган. Тергөөнүн жүрүшүндө шектүү улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлерине өзгөчө ири өлчөмдө пара сунуштап, 29 миң долларга пара берип жаткан жеринен кармалды деп айтылат маалыматта. Кармалган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилгени кошумчаланды. Тажикстандын Кыргызстандагы Кайргач анклавы жоюлат. Тажикстандын Кыргызстандагы Кайргач анклавы жоюларын УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин жогорку кеңештеги баяндамасынан белгилүү болду. Анын айтымында Лейлек районунан Тажикстанга 190 гектар берилип, кайрагалардан 190 гектар жер алынат. Ошондо Тажикстандын Кайргач участогунан 155 гектар жер жана Кайргач анклавынын 35 гектар жери анклав жоюлду, Кыргызстанга өтөт. Мунун ордуна Кыргызстан коңшу мамлекетке 190 гектар жер берет. Саада участогунан 21 гектар, Разаков участогунан 23,5 гектар, Селкан участогунан 4 гектар, Майты участогунан 7 гектар, Пролетарский участогунан 12,5 гектар, Улайжай участогунан 17 гектар, Агарык участогунан 7 гектар, Баткен районунун Карабак участогунан 65 гектар, Майты участогунан 35 гектар Кайргач анклавынын ордуна. Селхан каналынын ылдыйындагы майда чүйдө 2-3-5-9 гектар болгон жердин баарын бердик. Алардын биздин жерде турган чоң жерлерин алмашып алдык деген Ташиев. УКМКнын төрагасы баяндамасында Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын тактаганын айтып, коңшу өлкөнүн карамагына өткөн жана биз эйлик кыла турган аймактарды тизмектеген. Менин банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкымдагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жатканымдын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн 30 миң доллар каражаты керектелет экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эшеликке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул Кайдыгер Карабаев ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официанткалык кылып иштеп келем.
ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама кайдыгер карабай, аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келатат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы кайдыгер карабай, жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Мамлекеттик цирк маданият министрлигинин карамагынан чыгарылды. Бишкектеги Абубакир Изебаев атындагы Кыргыз мамлекеттик цирк маданият министрлигинин карамагынан чыгарылды. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Токтомго ылайык цирк мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин карамагына өткөрүлөт. Ошондой эле бул мекеме мамлекеттик ишкана болуп өзгөртүлөт. Эскерте кетсек, мамлекеттик цирктин имараты 1976-жылы салынган. Былтыр ноябрда ал оңдоодон өткөндөн кийин пайдаланууга берилген. Казакстандан Кыргызстанга мыйзамсыз жол менен бензин ташыган топ аныкталды. Казакстандан Кыргызстанга мыйзамсыз жол менен бензин ташыган топ аныкталганын коңшу мамлекеттин каржылык көзөмөл агенттиги кабарлады. Маалым болгондой, аталган топ АИ-95 бензинин сатып алып, аны документтерди эриткич жана дистиллят катары көрсөтүп, өлкө чыгышына чыгарып кетип турушкан. Жакында эле аталган агенттиктин кызматкерлери Турк-Сип станциясынан ушундай эле жол менен Кыргызстанга чыгарылып кетмекчи болгон 500 тоннадай 8 цистерна бензинди аныкташкан. Кара май ойл мунайды кайра иштеткен кичи ишканадан алынган бул бензин Кыргызстанга темир жол аркылуу жеткирилмек. 2023-2024 жылдары аталган ишканадан Кыргызстанга 102 000 тонна бензин экспортталган. Бул факт боюнча Алексей Попов, Рахымжан Ибраимов, Серик Сагындыков аттуу Казакстандын 3 жараны издөөгө алынган. Энергетиктер жарандарды электр энергияны үнөмдөөгө чакырды. Кыргызстан улуттук электр тармагы компаниясы Токтогул ГЭСинин номер 3 гидроагрегатынын реконструкциялоо иштери башталганына байланыштуу жарандарды электр энергияны үнөмдөөгө чакырат. ГЭСте 4 гидроагрегат бар. Азыркы тапта анын бирөөндө оңдоп түзүү иштери башталгандыктан өлкөдө электр энергияны өндүрүү азайган. Мындан улам аталган компания жарандарды электр энергияны үнөмдөөгө чакырат. Токтогул ГЭСинин номер 3 гидроагрегаты оңдоп түзүүдөн өткөндөн кийин ГЭСтин кубаттуулугу 60 мегаваттка көбөйүп 1440 мегаваттка чейин жетет. Кыргызстанда үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу 270,9 балага берилүүдө. Кыргызстанда 1 февралга карата үй бүлөлүк көмөк жөлөк пулун ачуулардын саны 58,4 үй бүлөнү түздү. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Жөлөк пулду аталган үй бүлөлөрдө жашаган 270,9 бала алат. Эскерте кетсек, үй бүлөгө көмөк 16 жашка чейинки балдары бар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилет. Үй бүлөнүн тапкан кирешеси ар бир адамга бөлгөндө 1000 сомдон ашпашы керек. Жөлөк пул ар бир балага 1200 сомдон 16 жашка чыкканга чейин берилет. Ошондой эле бийик тоолуу жана алыскы жактарда жашагандарга жөлөк пул тийиштүү райондук коэффициенттер менен эсептелет. Жогорку кеңештин биргелешкен комитети чек ара боюнча Тажикстан менен 3 макулдашууну колдоду. Парламенттин биргелешкен комитети Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча макулдашууларды колдоп берди. Жогорку кеңештин депутаттарына УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев баяндама жасаган. Төмөнкү 3 макулдашуу колдоо тапты. Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча макулдашуу, автомобиль жолдорун куруу, жабдуу жана кесилиштерди пайдалануу боюнча макулдашуу. Эки өлкөнүн министрлер кабинеттери ортосунда суу чарба жана энергетика объектилерин жеткиликтүү камсыз кылуу боюнча макулдашуу.